Men хирургияда жумуш иштейм. Hiç kiyimleri yok. Ayal jana erkek pasientlerdi karayыбыз, жыныстык organların karmap иштегенге туура келет. Тапкан акчам арам болуп эсептелеби дейт. Мени бул жак аксакал дептир. Мен жашым 42-де. Бирок 42-де илгери аксакал болуп калышчу. Илгери 42-де аксакал болчу бардыгы. Туура эле сөз. Иштегенде сиз колуңузга колгап кийип иштесеңиз бул жакшы болот. Анан авреттерди мындай көз менен карап рахаттанып карабаш керек. Ошол карабаган аракет кылып иштесе бир жөн. Тартип ошондой болсо. Колго колгап кийиш керек, ошо денени жылуу өтпөй турган болуш керек. Колгап кийип, анан ошол мүчөлөрүн андай көздү салбай, көз сактап иштеген аракет кылсаңыз, акчаңыз адал болот. Анткени кээ бир иштерди аялдар аткарыш керек, эркектер аткара албайт. Ошон үчүн ага уруксат берилет, урматтуу бир тууганым. Сакташ керек көздү. 2 жыл мурун үйлөнгөнмүн. Аялым менен 1 жыл мурун келгенмин. Аялым bir жумадан кийин кетип калган, туугандары чакырып алган. Кыргызстанга баргандан кийин 1 айдан кийин ажыраштырып алышкан, бирок 1 жыл өттү, талак бербедим. Мен бул жакта иштейм, жумушум жакшы, айлыгым дагы жакшы, мен Кыргызстанга барышым керекпи дейт. Ажыраштырып алганда отпайсыңбы? Аялым жашаш үчүн да алар сен жашатпай койсочу эмне кыласың? Жекече сүйлөшүш керек, сен менен дагы, анткени бир бетке жооп берген татаалыраак бул маселе менен. Китеп адамдары бир сүрөдө өлтүргүлө дейт, башка вариантта өлтүрбөгөлө, жихад убагында кайсыңыз туура дейт. Ошол жихад убагында, эгер алар сага каршы чыгып аткан учурда гана өлтүр деген сөз. Анан жөндөн өлтүрө берсең, чымчыкты өлтүрсөң деле күнөө болот. Ал туура эмес маселе. Ошол сага каршылык көрсөтүп, душмандык кылып аткан учурда, анда ошондо өлтүргөнгө туура келет. Алар сени өлтүрөм издеп жүргөн учурда. Анан жөн эле бар басагалы өлтүргөнгө уруксат берилбейт. Бул согуш убагында душмандарды аяба деген сөз. Эгер сен өлтүрөм деп атса, анда сен дагы ошолорго каршы турушуң керек деген маани. Наскиге мас тарткандарга уюса болобу же болбойбу дейт. Биздин этикатыбыз боюнча наскиге мас тарткан наски калың болуш керек. Ошол наски менен кепичи жок, bir 5 kilometrege бассаң жыртылбаш керек. Бутуңа кесен шыпырылып түшүп калбай турган болуп, мас тартканда колуңдагы суу бутка өтпөй турган болгон гана наскилерге мас тартат. Бул деген жанагы орустардын валенкеси. Ошонун нүкөсү. Андан жукарак наскиге мас тарткандарга, эгерде сенин көзүңчө мас тартып өтсө, мисалы үчүн, анда уйганга болбойт. А бирок үйүнөн тартып келсе, сен көрбөсөң, анда боло берет. Анткени ал бутун жууганда ойлойсуң. Бул боюнча пайгамбар 3 хадис бар. Экөөсүндө ошол жанагы байпак деп келет, анан бирөөсүндө бутту жылыткыч деп келет. Бул деген сөз ошол бутту жылытуу үчүн кийилген. Пайгамбар алейхиссаламдын убагында байпакты бутту жылытуу үчүн кийген. Байпактарга мас тарткан деген сөз. Биз азыр биздин байпактар бутту жылытуу үчүн кийбейбиз. Батинкени эмне батпай калбасын, жылуу оңой кийилсин деп кийебиз да. Бутту жылуу үчүн кие турган байпактар бөлөк болгон. Ошон үчүн 3 хадистин Жамалидин Касимидин китебинде келет, экөөсү байпак, бирөөсү бутту жылыткыч деп келет. Ошондуктан жука байпактарга болбойт. Ат-тахиятты сөмөй көтөргөн жөнүндө түшүндүрүп койгулачы дейт. Ат-тахиятта ушундай отурабыз да, ашхаду ан ла дегенде көтөрөбүз. Эки манжаны бириктирип, ортон кол менен эмени баш бармакты чогултуп, анан көтөрөбүз. Ашхаду ан ла илаха илля деп кайра түшүрүп, ошо ойдон калат. Шафи мазхабы ашхаду ан ла деген боюнча ошода турат, анан кийин бүткөндө түшүрөт. Ал эми Хамбали мазхабта Аллах деген сайын көтөрүп тат, Малики мазхабта моундай кылып кыймылдатат. Айтор ар кандай түшүнүгү бар, биз бир гана жолу көтөрөбүз. Бирок көтөрбөсөңүз намазыңыз бузулбайт. Анткени ал ошо сүннет менен мустан ортосунда Мулла Аль-Каринин Тазйинул Ишара деген китебинде келет.